Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин өтө турган жаңы тема коомдук ишмер Бекмамат Осмонов. Жалал-Абад шаарындагы номер 5 мектеп гимназиясы 2000 жылдан бери Бекмамат Осмоновдун наамын алып жүрөт. Жалал-Абад шаарындагы мектептердин арасынан эң алдыңкы билим уясы Бекмамат Осмонов атындагы номер 5 мектеп гимназиясы Фурманов 5 көчөсүндө жайгашкан. 1965 жылы курулуп, 2000 жылы Бекмамат Осмонов атындагы мектеп гимназиясы статусун алган. Мектеп типтүү 3 кабаттан турат. Спорт зал, жыйындар залы, ашкана, китепкана, лабораториялык бөлмөлөр менен камсыздалган. Жылытуу системасы борборлоштурулган. 2023-2024 окуу жылында 75 класс комплектте 2816 окуучу 3 нөөмөттө билим алышат. Окутуу орус тили жана кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Ошондой эле кыргыз тили, орус тили, англис тили, тарых тилдери тереңдетилип окутулат. Ушул убакытка чейин мектеп бир топ долбоорлор менен иштеп келгенбиз. Мисалы айтып кете турган болсок, коопсуз мектеп, камера балдардын колунда, Улуу Британиянын Линкольн университети менен биргеликте искусство тынчтык үчүн деген долбоорлор менен иштештик. Азыркы учурда Кыргызстанда табигый кыргызчылыктардын коркунучуна туруктуулукту жогорулатуу эрик долбооруна кирдик. Бул долбоор 2024-25 окуу жылдарында толугу менен киришет. Ошондо мектебибиз толук капиталдык ремонттон өтөт. Мектепте 117 мугалим эмгектенип талыкпай билим тарбия берип келишүүдө. Ар бир сабагын изденүү менен өткөн чыгармачыл 10 мугалим эл агартуунун мыктылары болуп эсептелинет. Үч жолу берилген коңгуроо мугалимдердин 5 мүнөттүк чогулушу. Мугалимдер, март айында биз биология жана кыргыз тили адабияты предметтеринин билим сапатын алганбыз. Көрсөткүчтөрүн айтсам, бул мектептин билим сапаты жана жетишүүсү жогорку көрсөткүчтөрдү берип келет. 2019-2020 окуу жылы билим сапаты 36%, жетишүүсү 100%. 2020-2021 окуу жылы билим сапаты 42%, жетишүүсү 100%. 2021-2022 окуу жылы билим сапаты 45%, жетишүүсү 100%. 2022-2023 окуу жылы билим сапаты 48%, жетишүүсү 100%. Мугалимдерибиз келечек ээлери болгон окуучуларыбызга сапаттуу билим, татыктуу тарбия берүү үчүн түрдүү семинарлар, тренингтерге катышып, учурдун талабына ылайык изденүү менен техникалык каражаттарды пайдалануу менен практикалык жана лабораториялык жумуштарды талыкпай аткарып келүүдө. Мугалимдерибиздин жана окуучуларыбыздын жетишкендиктери абдан зор. Окуучуларыбыз шаардык, областтык жана республикалык олимпиадаларда байгелүү орундарды багындырып келишет. Бул жетишкендиктерге мугалимдерибиздин эмгеги чексиз. Далил катары айтып кетсем, жаш мугалимибиз Мамедова Таре Сулаймановнанын 48 окуучусу шаардык, областтык, республикалык олимпиадаларда алдыңкы орунга жетишишти. Ошондой эле жылдын мыкты мугалими кароо сынагынан биздин мугалимдер 3 жыл катары менен байгелүү орунду багындырып келишет. Алардын бири Абилов Максат республикада 3-чү орунду алып келди. 2022-2023 окуу жылынын жылдын мыкты кароо сынагынын республикалык этабынын жеңүүчүсү, мектепте алтын тамганын жана университетте кызыл дипломдун ээси болгон Абилов Максат Каримжанович ушул мектепте эмгектенет. Мен ушул жылдын мыкты мугалимине катыштым, жана уттум. Ушу мен жаштарга кайрыларым, келечекте эгерде силер дагы чоң жетишкендиктерге жетем десеңер, окугула, аракет кылгыла, изденгиле. Жылдын мыкты мугалими кароо сынагынын быйылкы өзгөчөлүктөрү 17 предметтен 17 мугалим катыша алат. Башталгыч класстардын арасынан мен катышып жатам. Мен ишенем, сөзсүз ийгиликке жетем. Я современный учитель. Веду онлайн-уроки видеосервиса. Публикую свои уроки в YouTube-канале. Размещаю свои работы в мессенджерах. Использую разные приложения для создания дидактических материалов. Применяю формативное оценивание по баллу А. Увлекаюсь
оформлением графических дизайнов. Преподаю скорочтение. Ооба, бул жылы заманбап, санарип, компетенттүү мугалимдер ар бир сабактан жогорудагы сынакка катышууда. На протяжении 14 лет моя трудовая деятельность проходит в стенах 5-й школы города Джалалабад. За время своей работы подготовила и привела к победе не одно поколение олимпиадников. Это ребята-призеры городских, областных, республиканских и международных этапов Олимпиады по биологии. Имея такие достижения, в 2023 году приняла участие в конкурсе «Учитель года» и заняла 1-е место. Среди своих олимпиадников особо хотела бы выделить Саламбекову Тинатин, призера республиканской и 4-го этапа международной олимпиады. Чындыгында бул мектептен көп жылдардан бери эле шаардык, облустук, республикалык олимпиадалардын жеңүүчүлөрү байма-бай ийгиликтерге жетишип келишүүдө. Я участник городской олимпиады, занявшая 1-е место, также призер областной олимпиады. С таким же успехом, заняв 1-е место, я смогла попасть на республиканский этап и там зайти в топ-10 лучших биологов страны. Сейчас я одновременно готовлюсь к общереспубликанскому тестированию и к защите алтын тамги. Очень стараюсь, надеюсь, что у меня все получится и я смогу показать хорошие результаты. Шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан уюштурулган жылдын мыкты класс жетекчиси, жылдын мыкты кыргыз тилчиси кароо сынагында баш байгенин ээлери да ушул мектептин мугалимдери. Я много лет работаю здесь, около 40 лет. Сколько выпускников выпустили мы из этой школы? Сколько людей достигли каких-то высот, стали управляющими, полковниками, генералами, учителями, врачами. И мы гордимся, что мы приложили руку к этому будущему нашего Кыргызстана. Я наблюдала за тем, как молодые учителя приходили сюда и становились профессионалами своего дела. Demek saatte 3 cebesi olur ki, biliyorsun, neyini bitiret ki? Saati, andaki minutlarını, andaki sekundarını bitiret. Ар бир окуу жылында окуу жайды жаңы бүтүрүп келген жаш кадрларга тажрыйбасы мол үлгүлүү мугалимдер насаатчылыкка дайындалат. Мен 2023 жылы Бекмамат Осмонов атындагы номер 5 мектеп гимназиясынын ишке кирдим. Мага 1-Е класстын ишенип тапшырышты. Аз убактын ичинде улуу мугалимдерден көп усулдарды үйрөндүм. Окуу тарбия процессинде окуучуларыбыз коомдук иш-чараларга активдүү катышып, көптөгөн көзгө көрүнөрлүк бир топ иштерди аткарышууда. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү, жана руханий адеп ахлакты өнүктүрүү жана дине тарбияны чыңдоо жарлыгынын негизинде иш жүргүзүп, көптөгөн иш-чаралар, кароо сынактар байма-бай өткөрүлүп жатат. Ошондой эле Манас үчилтигин популяризациялоо жана изилдөө жарлыгынын негизинде жыл сайын өткөрүлүп жаткан Манас таануу кароо сынагында шаардык, облустук байгелердин жеңүүчүсү болушууда. Жолдо жүрүү эрежелерин так сактоо, колдонуу максатында окуучулар арасында жаш инспектор аталышында сынактарда шаардык, облустук деңгээлде өз өнөрлөрүн мыкты көрсөтүп, ийгиликтерге жетишүүдө. Мисалга алсак, 2023 жылы жолдо жүрүүнүн жаш инспектору сынагында 6 класстын окуучулары шаарда 1 орунду, облуста 2 орунду багындырышкан. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 18 окуучу окуйт. Азыркы учурда анын 13 окуучу инклюзивдүү мектепке келип окушат. Ал эми 5 окуучубуз үйдө окутулат. Атайын мугалимдер баары үйдө окутулат. Аларга мектеп тарабынан, администрация тарабынан, демирчилер тарабынан ар кандай жардамдар көрсөтүлүп келет. 2021-2022 окуу жылынан бери ошондой эле шаардык билим берүү тарабынан уюштурулган жаштардын билим тарбия сапатын жакшыртууда ата-энелердин ролу, энелер мектебин уюшулган. Үйдүн пайдубалы бекем болгондой эле, билимдин башаты болгон башталгыч класстарда окутуу билимдин башаты болуп эсептелет. Башталгыч класста 1045 окуучу билим алат. Биз 3 мөөнөттө окуйбуз.
28 класс бар, анын ичинен кыргыз тилинде окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 11 класс, окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 17 класс бар. Мугалимдердин көпчүлүгү жаштар түзөт. Биз көп жылдан бери USAID-тен окуу керемет, келгиле окуйбуз, бирге окуйбуз проекттер менен иш алып барып жатабыз. Булардын ичинен баалоо ап жана сабак ап, баалоо апта окуучулардын чейрек сайын тапшырмаларын алып тесттерди тапшырып турабыз. Анандай эле сабак аптан болсо мугалимдердин сабактарына байкоо жүргүзүлүп турат. Ал эми азыркы учурда бир топ иш-чаралар өткөрүлүп келүүдө. Мисалы үчүн үй бүлөлүк окуу клубу түзүлгөн биздин мектепте. Дени сактын руху бийик демекчи, окуучулардын ден соолугун чыңдоо, дени сак инсанды калыптандыруу максатында мектепте көптөгөн ийримдер иштейт. Биздин мектепте волейбол, футбол, баскетбол, стол үстүндө теннис, шахмат, жеңил атлетика, каратэ-до боюнча ийримдер бар. Ал ийримдер менен биздин окуучулар областтык, шаардык, республикалык, дүйнөлүк, эл аралык мелдештерде катышып, байгелүү орундарды алып келет. Биздин мектепте карате боюнча кружокто 12 жашымдан бери катышып, көптөгөн ийгиликтерге жетишип, карате боюнча дүйнөлүк чемпионатына катышып, 3-чү орунду алдым. Мен биздин мектептин жеңил атлетика кружогуна 9 жашымдан бери катышам. Мен областтык, шаардык жана Кыргыз республикалык эл аралык мелдештерине катышып келгем. Гимназияны ийгиликтүү бүтүрүп, ар түрдүү кесиптердин ээси болгон бүтүрүүчүлөр дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунда Кыргызстандын өнүгүүсүнө чоң салымдарды кошуп келишет. Азыркы учурда Москва шаарында Николаев тармагында алдыңкы орундарда болгон номер 62-чи шаардык больницада ординаторлук окуп жатам. 5 мектептин мугалимдерине аябай чоң ыраазычылык билдирем, рахмат айтам. Анткени силер бизге илим бердиңер, билим бердиңер, адептүү болгонду үйрөттүңөр. Ал эми окуучуларга болсо айтып кеткен калуу тилектерим окугула, жаңы пайдалуу билим алганы аракет кылгыла.